27 октябрда коомдук ишмер Асөл Молдокматова чек арачылар жана окуучулар үчүн гуманитардык жардам алып келди. Ал Бөрү атайын багыттагы аскер кызматкерлерине жана Лейлек районундагы номер 3 эксперименталдык гимназия мектебинин окуучуларына, мугалимдер жамаатына жеринде жардам көрсөттү. Мы и пакуем по ночам, и фасуем, и делаем все для прочтем. Биз бүгүн жардамдарды өз дарегине жеткирдик. Аны менен катар биздин шейит кеткен баатырларыбызды эскеребиз, Куран окуйбуз. Чек арадагы окуяга да 40 күн өттү. Алар биздин жергебиздеги тынчтык үчүн жан беришти. Жергебизде тынчтык болсун, туруктуулук болсун, баткен өнүксүн, баары ушул жерде иштеп, ушул жерде жашасын деген тилектемин. Дагы бир жолу жардам көрсөткөн мекендештерге ыраазычылык билдирем. И всем, кто помогает, огромное спасибо. Аталган мектептин негиздөөчүсү Гапыр Мадаминов Асөл Молдокматова буга чейин да гимназиянын окуучулары менен жолугушуп кеткенин белгилеп, ал дайыма алыскы чек ара айылдарындагы балдардын саламаттыгына, жетиштүү билим алуусуна кызыккандыгы, көмөктөшкөндүгү үчүн ыраазычылык айтты. Мындан илгерки жолу дагы келип, окуучуларыбыздан барып кабар алып, материалдык, моралдык жардам берип келген Кыргызстандын лидерлери деп дагы Ысык көлдө жыйын өткөрүп, Ысык көл форумун өткөрүп, ошол жерде билим, маданияттын, илимдин инсандарынын жыйынын өткөргөн эле. Жалпы Лейлектин элинин атынан, ошонун ичинде өзүбүздүн мектеп, гимназия окуучуларынын атынан Асөл Молдокматовага терең ыраазычылыкты билдиремин. Бул ирет коомдук ишмер аскер кызматкерлерине кийим-кече, керектүү буюмдарды, окуучуларга гигиеналык каражаттарды тапшырды.